Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон утуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка менен кирип, өз утушка ээ болуңуз. Сизди 100% бонус күтүүдө. Ырчы Асел Кадырбекова кызынын сүрөтү үчүн кимден жеме укту? 27 мартта кыздуу болушкан ырчылар Асел Кадырбекова менен жолдошу Нурлан Насип Instagram баракчасына жаңы төрүлгөн наристенин сүрөтүн чыгарып, элдин сынына кабылышты. Ырчы Асел Кадырбекова бир ай толо элек кызын кучактап түшкөн сүрөтүн интернет баракчасына жүктөөрү менен элдин талкуусуна калды. Көпчүлүк ырчынын күйөрмандары кызыңа көз тиет деген сөздөрдү жазып, жаш эне бир сыйра жемеге кабылды жана ошол эле учурда кичинекей наристеге каалоо тилектерин жаадырышты. Ал эми Асел айымдын жолдошу ырчы Нурлан Насип өзүңсүң бактым аттуу жаңы ырды жарыялады. Бул ыр жубай Асел Кадырбековага арналган жар салды. Булак Заман Кейжи. Самара Каримова өзүнүн атын эми бильярд клубуна койду. Белгилүү ырчы Самара Каримованын жолдошу Асан Мансуров келинчегинин ысымынан Самара аттуу чайкана ачып бергени белгилүү. Самара айымдын чыгармачылыгына чоң салым кошуп, ырчынын атын чыгарып коомчулукка таанытканы да жолдошу Асан Мансуровдун салымы экени айтпаса да белгилүү. Самара чайканасында Самара тамагы да даярдалганы коомчулукта талкуу жараткан. Ал эми кече жакында эле Facebook колдонуучулардын бири 27 апрель Ош шаарында Асан Элчиевич баарыңыздарды бильярд сүйүүчүлөрдү чакырат деген жарнак пайда болуп, аны ырчы Самара Каримова бөлүшкөн. Бул жарнакта да бильярдный клуб Самара деген жазууну окуса болот. Жубайын дайыма колдоого алган Асан мырзаны алкагандар да арбын. Булак Заман Кейжи.